Кимге өткөн кызыл китеп менен? Чарбанын балансына өтүп кеткен. Без аукцион, без ничего. Анда мамлекеттен алып аткан. Geçişiniz gereken de. Mayla diyor. Gelişiniz gereken просто көрүнгөн чоңда багып отурат десиз. Ya bunu багам мен өзүм bunun Эмне үчүн мамлекеттин жерин 1 тыйын акча төлөбөй туруп ал иштетет дагы бирөөгө суб арендага берип коюш. Мага 10 гектар берсе 200 000 акча төгөм мен. Керек төгүп алам. Мен берсе өкмөткө бюджетке түшөт. Эми майлы мен деле каршы эмесмин. Сен коз иштесең, урук чыгарсаң, элге пайда тийсин. Бирок Бүгүн рыноктук экономика ушундай. Мына көрдүңбү? Факт мына дыйгандар айтып атат. азыр Дайындалдыңар. Чыкырды. Иштер жакшыбы? Канча болду дайын? 24 август. Мүчөлөрдүн жыйынында карады. кооперативде Кооперативдин мүчөлөрдүн жыйынында. тияка бир бөлөккө өтпөйдү. Азыр чарба ушул эмес. Чарба. Складыңар ушул жер гана. Бияқта кампада будайлар бар. Негизги багытыңар канча? Эмеге кайсы гана багыт болду? Негизги багытыбыз ушу. кандан эгинде. Кандыдан эгин. Только кандан эгинде. Канча жер бар? 110 гектар. 110. 110 канчасы? Барды сугат. 110 сукат жер бар. Өзүнүкүбү, чарбаныкы? Чарбаны. Эмне фондтук эмес? Жок. Ошол фонддон бөлүнүп берилген. Мамлекет фонддун жери. 110 тең. Анагул эмелердин бардыгын өзгөрткүлө алда жазууларыңар. Муну жазуу 80-жылы жазылган да. Ооба, буну эми өзгөртөбүз. Ошонун менен турат. Эч кыймылдаган эмес. Каратаңарды көздөгүлөр оңдогула. Керештин бардыгын оңдогула. Буга көп деле акчанын көп деле менен кереги жок. Эмне экен муну зданиялар? Бияк кароолкана. Оңдогула муну. Эмне деген эми? Сыртынын бардыгын алдыргыла, шыбаткыла. Эми оңдоп койсо болот да, сонун гана Оңдойбуз. Эски канча жыл отурган экен? 1 жыл отурган, мына январдан баштап. Канча эме бар? Канча киши бар чарбада азыр? Азыр 10 киши бар. 10 киши иштейт. 10 киши иштейт. Агроном, бригад. Агроном ким? Агроном азыр Патага кетип. Тажа. Канчадан бери иштейт экен агроном? Агроном 3 жылдан бери иштейт экен. Ушул жерде агроном болуп. Өзү чистый агрономбу? Кесиби агроном. Ким деген эми агроном? Манас деген. Манас? Документтер азыр берди, эмен бердиби? Бухгалтерияңардабы? Бухгалтерия азыр Кадр бар экен? Кадрыңар бар да? Документтерин дайындагылачы. Кимдин кесиби, кайсы дипломдорун эмелерин баардыгын дайындашчы агроном эмелерин. Бухгалтерибиз жашы чоңураак кишиде давлениясы көтөрүлүп 2-3 күндөн бери больницада бизге да толук отчет берди. Ошолор деле карайт бекен эми. Бухгалтерияда турат бекен деген документ. Кадр жолдон да. Жаңы Могул кайсы эмеси, кайсы түрү? Асыр деген урук. Өзбекстандан келген. Өзбекстандыкы. Асырдан. Канча жерге эктиңер? Биз эми сууларды коюп бүттүк. Канча былтыркы жылкыда канча? Былтыр 36 гектар эгилген экен. Канча жалпы канча алып? Жалпы бизге азыр расходторунан сырттары комбайнга бандай немелерге берип анан азыр бизде уш 75 тонна 600 килограмм менен өткөрүбүз. Түшүн жалпы канча болду? Түшүн жалпысын ошо бухгалтер давлениясы көтөрүлүп кетип кирбей жатты. Отчет полный ошо бүгүнкү дедилан баягы дан больницага барып кичине көрүнүп бир жолу. Асырдын сертификаты барбы? Сертификаты ошол кишиде бар. Сертификатта азыр жок болсо. Ошо кишиде да бар. Кантип 75ти кантип өткөрүп алдыңар силерге азыр 75ти менен өткөрдүк да. Өз таразага тартып. Кызык эме бияктагы. Бул эмне экен? Сорткен. Бул тазаланган. Бул тазалангандагы суу. Бул тазаланган урукка даяр. Азыр бир
50 тоннаға жақын неме келді, заявка елдер ұлық алабыз деп. Асырдан ба бұдан? Şu бар жалпы осы. Бұдан алабыз дейді, бүресінен бұл жақ отады, бүресінен. Қайсы сот бар? Бар жақта бар. Техникаларында не техника бар екен? Техникаларда өзім бұл жерде бірле техника 3 квадректі 89 Беларусь. Немен тазалап атасың қазір? Yerде мұрынқы жетекші деді Данияр деген бір баланы арендаға неме қылып техникаларын қойып, банда бимдері бар екен. Соны бір аренданың есебінен шөлге жайғаштырып, соларды тазалай тұрған болды. Жана техникасы бар деп жатқан еме? Ол жігіттен бе? Ол жігіт. Şu жігіт. Техника, қанша, не техникаларың бар дейді? Менде май жуаз бар, беде урық шығара тұрған бар, жемдің түрін шығара тұрған бар, токарный станок, мәкау қалай тұрған, айыл шаруа техниканың бүт бары бар. Тегірмен, ұн тегірмен алып қойдым, алып келіп орналастырамын, жақында уğraştырамын. Азыр бұл емеде қайсы шаруалармен іштесіз? Қара су бойынша қанша емелерде шаруалармен іштесіз? Қара су бойынша бүт айыл шаруамына сенхоздормен бүт барымен іштесем. И жай комитетімен бұл жағы советке чейін алып барамын. Советке чейін Тазалап, бүт үрөмдөрүн тазалап берип, шығарып, айдап себеби башкасынын бардыгын. Урукка даярдап берем. Мына пахта заводдордун чигитин мен тазалап берем полностью. Урукка даярдап. Даяр семхоздун жетекчиси. Шуларды коюш керек да, мына ушундай техникалары болсо, иштеп атса, эмен кайсы образование? Меники юридический өзү. Мен атамдын кесиби технолог эле. Техник ушул жерде семхоздо иштеп кеткен. Айыл чарбада канча жыл болду иштеп аткан? Ушу эстанагандан бери айыл чарбада эле жүрөм өзү. Даяр, мынакей жетекчилер турат. Техникасы бар, башкасы бар, өзүнө да пайдасын көрөт, мамлекетке да пайда бере турган. Кайсы эмеде турасың? Техникаларың кайсы жерде турат? Ушул жерде сактайсың. Ушул элге жардам берсин ошол жерге 36 гектар айдаган экен, гектарына бул супер элита деп кеткен. Гектарына 5,5-6 тоннага чейин берди. Эмеч 36 эле гектар жеринде будай, калганы эмне экен? Калган ошо пахта бар, эде жүгөрү бар. Жүгөрлөр жыйнап. 36-ны калган эмне себеп оборотко ошончо калтырган бекен? Эмне пахтаны эмне кылат? Маканы эмне кылат? Себеп оборотко эле калыш керек да өзү негизи туурабы? Үйрөнчүлүк чарбаныкы айыл чарба кандай? Нейди? Өзү кылкандуу даана эгимдерине багытталган именно ошол чарбаныкы. Кылкандуу даана эгимдери менен себеп оборотко гана калыш керекпи? Бул агротан чарбасында. Ана 110 гектар болсо, 36 гектарына кылкандуу даана эгим эгип туруп, ошон үчүн буудай, Будай, пахта бар, 45 гектар, жүгөрү бар, анан бедеси бар. Эмне кылат бул мына жүгөрүнү, будайды эмне кылат? 45 гектарды, 16-ны, 15-ти. Пахтанын негизинен Данияр Турсунович экономикасын кармаганга пахта башка культураларында мындай пайдалуураак. Пайдалуураак. Ошон үчүн пахтаны сөзсүз айдашат. Анан жана жогоруда айткандай бизге пахта ыңгайлуу да. Булар ушу кылкандан эгиндер боюнча гана чыккан, Ачыра министрлигинен. Эгиндерин өрөөнүн өндүрүүчү ишкана турат. Ошондой. Максаты, мыйзам боюнча баардыгы ошо кылкандан эгиндер. Анан кимге кереги бар кылкандуу даана эгимдерин чыгара албаса, өндүрө албаса, элге бере албаса, жеткире албаса. Анда чарбанын өзүнүн ишин токтотуп эле, анда чарбаны кайра башкача кылып түзүш керек. Мыйзамдуу жолун таап, айыл чарба менен сүйлөшүп, анда пахта өндүрүүчү кылалы деп, тиги үрөндү өндүрүүчү деп ошого чуркаш керек. Эгимди деле азыр кыйратып, эгимди деле бере албай атабыз да, туурабы? Бере албайт. Бачык моюнга алчы, жөн эле жомокто айтып эле бири-бирибизди алдай беребиз. Туура. Бере албай атабыз да. Бирөө чарбанын бирөөсү дагы өзүнүн максаттуу эмесин ишке ашырган жок, туурабы? Бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде максаттуу багытын ишке ашыра албаса, багытын өзгөртүү жөнүндө ойлонуш керек. Бирөөнүн чарбасын көбөйүп жиберүү деген, жерин башкага таркатып жиберүү деген маселе жок. Бул мамлекеттик деңгээлдеги сактала турган жерлер. Өлкө бошону жөн эле сактап отура бергенде жыйынтык чыкпай атпайбы? Анда багытын өзгөртүш керек, бир иш болуш керек да, кыймыл болуш керек. Биз өзүбүздүн техникалар бар, тракторубуз бар, комбайн бар. Ошону быйыл бар жогунда эле бир 90% жерге кылкандуу кандай жакшы уруктардан Комбайн өзүнүн чарбаныкы барбы экен? Жок, комбайн жок. Комбайн бар.
89 traktorum var, makro tuan kombayn var. Şu benim çarbağa ötkörüp. Benim çarbanın jeriniki muna o çarbada dile eştike teknika jolkunda mындай alganda çarbanın özünü. Tamam. Бүт аренда калат экен. Мына канчадан неме кыласың деген. Бул жерде Арендага мисалы канчадан бересиң? арендаға үрөөнү канча тонна болгон болсо келишим түрдө ошо үрөөнү тазалап берем. Кароол ак айлык маянасыны мойнума алгам, бирок кароолчулукту өзүбүз кылабыз. Ошол Канчадан бересиң мисалы жана чарбаларга? Жооштогуну, косухунукун тазалап атасың, башкарып отпойсуң, канчадан арендасың? 70 тыйындан. Килограмм. Элестетик. Канча акча чыгып? Жөн эле кетип атабы? Эми ошону мисалы 6 жыл, 8 жылдан бери чарбада директор болуп жүргөн киши, жетекчи болуп жүргөн киши 1 S14 ала албаса андан неси жетекчи? Арендага алып иштетсе, комбайнды арендага алып иштетсе, тракторду арендага алып иштетсе, солярканын баасы мына бүгүнкү күндө 80 болуп атса, анан кайсы пайда түшөт мисалы эмеге? Анан муну кооперативдердики мындай жол менен өткөрүп алыш вообще туура эмес. Айыл чарба департаменти башка иштер иштеш керек болот. Бухгалтер оруп жатып алса, эртең ал бухгалтер бир жака кетип кала турган болсо, ким бир анда калды да 1 жылдык эмесинин жыйынтыгы чыкпай калып атпайбы эчтекеси. Мурдагы жетекчилик толугу менен өткөрүп бериш керек. Анын мойнунда юридикалык ошол жетекчи болуп жүргөн канча алды, канча койду, эмнеси бар, эмнеси жок, мойнуна өткөрүп бериш керек. Толук өткөрүп берген. Анан кийин чыгыш керек. Толук өткөрүп берген, акт түзүп, полный өткөрүп берген. Өткөрүп алдым, кабыл алдым деп. Бизде техника издеп атабыз ушундай, будай тазалай турган бийимдерден. Өзү алып эми Силер өзүңөрдүн иш тажрыйбаңар кайсы тармакта? Мен өзүм иш тажрыйбам айыл кеңешинде депутатмын ушу моментте. Кесибим бухгалтерский. Ол жерде теплицам бар, айыл чарба багытын жакшы түшүнөм. 70 соток теплицам бар жолдун боюнда. Кесибиңер анда эсепчи экен да, негизги эме боюнча. Айыл чарба кичинебизден ошо айыл чарба. Агроном ким келди? Агроном Тажыга кеттиңби? баягы ушул жерде эле бар жок, анан ошо белки давлением көтөрүлүп атат деп дары ичти, анан болбой. Агрономдун кесиби эмне? Агрономдук эме. Кесиби агроном. Дипломдору бар. Документтеринчи? Полный чарбадагы иштеп аткан кызматкерлердин эмесин алып, дипломдорун бүт Кесиби боюнча. Тиги Косухунукун жума күнү дедикпи? Жума күнү дедик. Биягында эле жума күнү. Жума күнкүгө алып келгилечи. Макул. Бүт тактап туруп, кимиси кайсы жерде, эмне кызматта канча жыл болду эме иштеп. Белги портерлер гана тартат. Ошол эле ылайыкталган. 10 тонна 500 кг. Трактор, тележкалар тартат. 53 тартат. Бул кайерден кирет экен? Биягынан Бияктан чыгат. Бул жерлерден полный эме жүктөлгөн порттердин чыгышы деле кыйын экен. 48 гектардың баланстагысын алып чыккылачы. Ошо жума күнү бир жолу ошондо Азыр ортодо бүт ушул силердики башка орто бергенбиз. Бияктан 3-4 бокс бияктан Аренда. Ошо баягы договор менен мына будайларды техникасын сактап турганга сактап ушул жерде биздин будайлар тазалап берип, берген. Услуганы карап. бул азыр жанагы кийинки бизге түшкөн 78 тоннага ушулбу? 76 тонна. Бул патканбай. 76. 76 тонна. Аяк тазаланган. Бул дарыларды алып келип Тазаланган, тигилиңер толук тазаланган. Накысы тазаланган, бул да тазаланган. Лог эле да. Ооба. Бер жагында тазаланбай туруп атат. Тазалангандан кийин канча берет муну? 15% эме чыгып кетет. Сечкага анда. 15 жөнүнө чыгат. Чыгат. 15-тен 20га чейин кетет. Ооба, кетет. Ошондо чарбалардыкы эсептеп, жалпы эмеде эсептеп ала турган болсок, мойлу да, мисалы. Чыгымы 10 сом боло турган болсо жанагы да. Кайра пайдасы 8. Только жеке чарбадай болуп калганда. Өзү менен өзү болдучу. Жерди мамлекеттин колдонуп атышат да, өзү менен өзү болуп калганда. Тең баарына способ керек, канча өндүрдүм. Буларга милдет болуш керек, план болуш керек. План болуш керек, бул Райондун жок дегенде райондун деңгээлинде үрөө менен камсыз кыла албагандан кийин анда үрөө чарбаларын кармап эмне? Канча субсидияны азыр канча эме алып атат мамлекеттен? Барбы? Ортодо үрөө чарбалардан Биринчи кезекте ошо жанагындай келген үрөндөрдү ушуларга беребиз. Жана Кошкада көрдүңүз 16 тонна,
Булар дагы былтыр 12 тонна алган ар бирине. Жеңилдетилген жанагы арзан баада солярка кезет дагы биринчи кезекте шуларга берилет. Жана 65 сомдон. Минерал жер семчи арзан келди эле буларга бөлөбүз. Сугат сууну биринчи кезекте үйрөн чарбаларды камсыз кылабыз. Сукаларга, ошолорду бүт санан дыйкандарга өтөт. Немеге берели. Буларды ушул жанын колдойбуз мамлекет. Мамлекеттик эсепте баягы 100 миллион беле жогорку эш тарабынан бекитилип үйрөн чарбаларга бөлүнө турган сумма. Жылына канчадан алат? Бир канча чарба, мисалы биздеги Карасуда. Дотация бизде алды 60 тоннага чейин өтүп көрдү жана ачышты. Ошонун бир 30 сомдон дотация болгон болсо 1 миллион 800 миң 2 миң 1 миллион 800 миң 2 миллионго чейин алды ошондой алат. Алды ошондой алат. Туура? Мамлекеттин акчасы. Жөн эле эмеден асмандан жаап келип аткан акча эмес. Мамлекеттин акчасы. Мамлекеттин акчасы. Атайын Судан буларга эме берилет. Тиги жер семирткич башка келсе биринчи берилет, солярка келсе берилет. Анан жыйынтыгында муну көрсөтүп атса. Биз быйыл эми 24-нө отурду эми кудай кааласа иштейбиз деп аракет кылып атабыз, жакшы иштейбиз. Команданы толугу менен топтош керек. Команда бар. топту өзүңөрдүн техника аралаңар болсо ошолорду киргизип аракет кылыш керек. 24-үндө келип аткан болсоңор эми 1 жыл. Жөйжөнү күздө санайбыз, кийинки күз Кудай аманчылыгын берип, тынччылыгын койсо бир паста эле келет. Ооба. Ошондон жердин бүт бардыгын максаттуу пайдаланыш керек. Жакшы результат кылып беребиз Кудай. Эгер ошончо жана пахтаны айтып атпайсыңар, канча 46 турабы ал дагы жерде? Ооба. 46 гектардан жылына пахта эгиле турган болсо, гектарын канчадан берип атасыңар? 90 миңби? Пахтанын жерин. Пахтанын түшүндүрүгү 40 центнерден алышат да, мындай айтканда, аз биздин районда. Ошондо 40 центнер 4 тоннаны көбөйтсөк 100 миңден 400 миң сом болот. 400 миң сом. 1 гектар жер. 1 гектар жерди пахтаны эккендер арендага ала турган болсо канчадан алат? Эми негизинен бизде аукционда алат, бирок кымбат алышат. 30 миң, 40 миң. Мисалы берки эгинге караганда 10 эсе кымбат да, туурабы? Кымбат. Беркилер мисалы гектарына кайрак жерге 1000 сомдон эле берип алып атат. Жок, жана сиз айткан туура да, буну максаттуу гана пайдаланыш керек да. Эгерде бияк пахта үйрөн өндүрбөсө, кылкандыдан эгин болсо, себеп оборотко калтырсын. Калганын баарын себиш керек да. Бияка пахтанын не кереги бар? А жана коска болсо, аяктан алда пахтаны септеш керек, себеп оборотко чекти пахтанычы. Аякка кылкандыдан эгин не кереги бар андачы? Эгер ошондо 1 гектардан 400 миңге чейин мейли, анын тиги бирөөнүн чөңкөйүн эсептеп эле коелук, ушундай орто эсеп менен алганда даже 300 миңден пайда көрө турган болсо, канча жылдан бери акча кайка кетет? Чарбасын кире беришинин кебетеси алда. Башканы тим эле койгон, чарбанын ичинде көрбөйсүңөр. Мына мунулардын кебетесин көргүлө, таразан, кароочу отурган жерди көргүлө. Алдагы жашылдандырып көркөндүрө дегендин кебетеси алдагы тазалатып койсо болот да, мисалы жумушчуларды алып чыгып бүт тазалап алдагыларды. 5 киши чыга турган болсо бир күндө ишенбейт да. Зато келген киши дагы жүзү жарык, эме келсе айтат, алдыргыл алдыргыл. Алдырам, жүгөрлөр алындан кийин Бүтүнүн бардыгын тазалап алдыргыл. Пайда түшүп атабы, пайданын кайра жумшагыла, өнүктүрүүгө жумшагыла. Башка нерсени кылуунун аракеттин кереги жок. болду. Үйрөн чарбанын негизги милдети мына кылкандуу дан эгиндери менен ошонун үрөнү менен сапаттуу үрөн болгондо да сан эмес. Сапаттуу үрөн менен камсыз кылса. Эгерде ошону камсыз кыла албаган болсо, анда айыл чарба департаменттери жылына анализ. Баягы мурдагыдай мен көрдүм, сен көрдүм жок, таяке жээним анан бөлөм деп тиги 10 гектарга удайын айдап берип коюп анан ал мейли көзүн жумуп коюп отура бере турган заман. Анализ. Келип анализ кылып, эмнеси жетпей жатат, кандай болот, эмне болот, кайрына жетишпей атат, кайрын билбей жатат. Бүт бардыгын карагыла контрол. Эшек жайлоо, мындай алганда эшек жайлоо экен да таштап коет экен, бүт анан тигил өзү билет. Мен жетекчиси кимиси каяка барса, канча жерин эмнени айдайт, кандай кылат, жыйынтыгында эмне десе үрөн чарба, мамлекеттен үрөн чарба катары бүт жеңилдиктерди алып атат, жыйынтыгында эчтеке жок. Кубанч ака биздин Отхадар совхозу менен көп жылдан бери иштешет, Сиз айтып атасыз, мамлекет солярка колдоп атат, азот колдоп атат, көп нерсе менен колдоп атат деп атасыз. Анан биздин айыл өкмөт ФПСтин ушу элге арендага берип, ушу совхоз өнүктүрөлү деп үрөнчүлүк чарбага жерди бекерге берип атат, 40 миң сомдук жерди. Бирок жылына иток жок болуп атат да. Иток жок болду. А элге жер жок болду, буякка сиз буну контролдоп атасыз. Ушунча жылдан бери туура эле айттым. Иток эми болот. Алтынака биз келдик, эми болот. Мен жокмун. Буга чейин. Болбоду да. Сен го бүгүн кече келдиң, иштейм деп атасың. Өзү буга чейин кичине жерлер бандай иштетилип, берилип кеткен экен, олорду бүт кайтардык. Бандай арендага беришкен. Кичине берилип, ошолорду бүт кайтардым өзүм. Барып хазайындер менен сүйлөшүп болду, будан кийин
bir yerге айдап алгыла деп өзүбүз кечээден бери суучулар менен суу койдуруп ошол жерлер тапка келсе өзүбүздүн техника менен Kança yıl айтабыз. oldu sizin işte yaptığınız? 11 жыл. 11 yıldan Çok beri, yaxşı bilesiz, biz 11 de yıldan çok beri, bilen. 11 yıldan beri uşuların büt kontrol oluş gerek edi. Her bir işte atkan tigi Мына kosukaga Ташкентте geliş сен gerek мен edi. биз сен айырмасын билесизби? Билем. Олар эмнеге миллионду көтөрүлүп кетти? Маларда биринчиден Интерес бар, патриот база болот, калган. Анан жетекчиси Тажыбайдагы аябай изденип, өзүнүн тылы жунунуп иштейт. Биздикин карабайсыз да сиз. Мен Аяган үчүн 11 жылдан бери ушундай болуп жүрөт. буга чейин 3-4 жетекчи алмашты. Бирине карызды көп өткөрүп берип, Тынардан немеге өттү. Кулботоевден Тынарга өттү. Жетекçi almaşa öğret. Mesele жетекçi demez. Buna o problema bugün ele gelip çıkan yok da. Tamam. Bu ilgerden gelip çıkan problem. Şonun büyük bardığı sizlerin salakılığınlar da. Ayçarba departamenti gelip bulardı gözөмөлгө alış gerek. Gaykaсын buraş gerek. Eğer ошонтип арендаға берип аткан мына фактын айтып атпай арендаға берип туруп элер менен сүйлөшүп атат. Эмне үчүн мамлекеттин жерин 1 тыйын акча төлөбөй туруп ал иштетет дагы бирөөгө суб арендаға берип коюш. Мага 10 гектар берсе 200 000 акча төгөм. Мен керек төгүп алам. Мен берсе өкмөткө бюджетке түшөт. Эми мейли мен деле каршы эмесмин. Сен коз иштетсең, урук чыгарсаң, элге пайда тийсиң. Бирок Бүгүн рыноктук экономика ушундай. Мына көрдүңбү факт. 200 000 төгөм мен алып иштетем деп. Ошон үчүн жанагы эл жериңерди тараткыла мындай чарбалардын кимге кереги бар деп айтып атканда мына фактысы ушул. Эгер иштей албай турган болсо чарба анда чарбанын не кереги бар? Анда ошон үчүн эл талашат. Эгер чарба сонун кылып бутуна туруп иштей турган болсо ким келип бирдеке деп айтат? өкмөткө бар, мага арендага бер десең бербейт. Мен деле каршы эмесмин. Ай симпоз иштесин, көтөрүлсүн, элге урук таркатсын. Бул мурун ошо жерлерди айдатып арендага техникалары жок. Техника жер беребиз, ушу жерди айдап бер деп ошондой болуп жерлер көбүнчө ошондо кетип калган экен да. Кудай буюрса өзүнүн техникабыз бар. Өзүбүз жерлерибизди өзүбүз айдайбыз. Өзүбүздүн техникабыз бар. Будай ороп турган өзүбүз оргузабыз. Бул техникаларды 3 техникабызды бияка Жолка биздин симпоз 245 гектар. Тууралуу айтканбы? Силерге чейин. Анан о каяка кетти калганын билбейм. Ушул мурунку өкмөттөр менен кимге сүйлөштү дагы. алтындака олар каяка кеткенин, кандай кеткенин өзүңүз прекрасно билесиз ака. О ким малына кеткенин өзүңүз деле семкоздун жерин иштетесиз. Мурун семкоздук эле 8 гектар. Кийин айыл өкмөткө өтүп кеткен да, семкоздун жерлери айыл өкмөткө көп эле өтүп кеткен. Сакташ керек да бар. Ооба, Сенкостун жерлерин иштете албай койгондон кийин анан айыл өкмөттөр алган да кайра, туурабы? Эми азыр жанагы талаш ошондон болду да, эл ошон үчүн талашып атат да жерди бергиле. Бирөө жооп бериш керек да акырычы мына иштергечи. Баары эле өзүнүн каалагандай иштей берсе, өзүнүн каалагандай чыгымды кыла берсе, 1 тыйын пайдасы жок ишканада мындай алганда. Мамлекетке 1 тыйын пайдасы жок. Дыйкандарга 1 тыйын пайдасы жок ишкана. Даже өзүн бага албаган ишканада буларчы. Азыр көрсөтсөң бүт баардык кагаздарын көрсөтөт. Мына 0 чыгым, баары эле чыгымга кетип бирөө пайдасы жок. Бир түшкөн пайдасына мен ушул жерди жасадым, оңдодум же мына үйрөндүм, мындай кылып бердим деп айтсынчы. Жок да фактически 100 эчтеке жок. гектарды элге аукционго коюп 20 миңден эл ала турган болсо биздин айыл өкмөттүн бюджетине 2 миллион акча. 1 жыл. Болбойт. 1 жылдан ашык. 1 жылдын ичинде. Бирок экинчи жагы да бар да, таяк. Биз жалаң эле ошол жака ура бербешибиз керек да. Мына үшүнтүп койсок эле 2 миллион түшөт. Эгерде биз үрөн чарбаларды бербей турган, жок кыла турган болсок, башка жактан биз үрөнүн килограммы 100 сомдон 200 сомго сатып алабыз. Кайра чабып алабыз да. Ошон үчүн үрөн чарбалардын жерлерин сактап, күчөтүп, өнүктүрүп, өстүрүп элге пайдап келе турган ишканага айлантышыбыз. Мамлекет колдогондон кийин ушул Кубанчака иштеп аткан адамдар ошону билиш керек да. Мамлекет мени эмне себептен колдойт? Колдоп атабы, көтөрүш керек семпозду. Мына Даниярга окшогон алда жигиттердин бүт бардыгын колдоого алыш керек. Айтасызбы, Тажыбай жакшылап билет керек жанагы. Районго арендага берип атат экен, бардыгын ошол тазалап берип атса, бардыгын чаап берип атса, айдап берип атса, үрөн чарбанын эмне кереги бар? Жанагындай да мына комбайнды алып алат. Чабайын десе ал эгини жок. А бирок 6 миллионго комбайнды алып алган. Эртең 6 миллион төлөш керек. А багыты тиги пахта өндүрүүчү болуп жүрүп атат да. Данияр, сен менен семпостор тазалаганда договор түзөтүшпөйбү кагаз жүзүндө? Жөнүндө мындай эле. Айтчы ошону. Договор түзөт. Барбы договор? Меники кыргызча бүт баары. Жок, меники акт кылып, мен канча үрөн тазалап, мага канча сумма өткөргөн кол койдуруп кетет. Өздөрү эле койдуруп кетет. Өздөрү. Сен өзүңдө калбайт деле эчтеке. Эчтеке калбайт. Мага бербей. Мага берип, сураганбыз, сону беришти. 20 000 сом чыгым кыла турган болсо, аны 200 000 сом чыгым кылдык Даниярга деп айдайт да. Одан маалыматым жок.
ушул да туурабы? Айыл чарба департаментинин кыла турган түздөн түз жумушу ушул да. Муну иштетиш керек. Договорду түзүш керек мисалы. 20 миңге иштетсе 40 миңди жазып койсо, ортодо 20 миңди пайдасы же мамлекетке түшпөйт, же районго түшпөйт, же айыл өкмөткө түшпөйт, чөнтөгө кетип атпайбы. Бул ошол ар бир иштетип аткан тыйымдан эртең салык төлөш керек, ишкерсиң да туурабы? Патент менен иштейсиңби? Патент менен иштейт. Эртең мисалы муну менен келишим түзө турган болсо, келишим турат да, каттоодо турабы? Салыктан өтөт, башкадан өтөт. Анан ошонун негизинде канча киши менен иштешсе, ошого салык төлөп атпайбы? Салык деген мамлекеттин акчасы да. Кете турган. Бүтчүн постордукун кимге тазалатып атат, частиктерге эмелерин алып. Техникаларын бүтүп алгылачы. Кимде мындай кылабыз азыр мына жума күнү. Кимдин канча техникасы бар, канча жери бар, тазалай турган эмелерин бүт бардыгын. Анан штаттын единицасы, анан канча келишими бар. Комбайн менен канча келишим түздү, тазалагычы менен башкасы менен бүт бардыгын алып туруп, жыйынтыгын чыгарып бергин. Болду, мындай уктап алып жатмай жок. Жаздан мына күз келди, күздө жаздын ишин тытынып ошол аракет кылабыз. Жазда күздүн ишин тытынып аракет кылабыз. Эгер ошентип иштебей турган болсок, аракет кылбай турган болсок, анда бизге эч ким келип жазап бербейт. Өнүкпөйбүз дагы, өспөйбүз дагы, артка кеткенибиз кеткен. Кыймылдагыла айыл чарба департаменттери 11 жылдан бери отурган киши деген мунун баарын жатка билиш керек болчу. Ар бириники момундай болот, момундай болот, момундай болот. Кызыкчылык ушунда болот атпайбы? Бир чарбанын жетекчисине келип 10 гектар, мына мен анча-мынча уккандарыма караганда 10 гектар, 20 гектар жерге эктирип коет экен. Бишкектен баштап жетекчилер. Муну меники кылып эгип кой дейт экен. Болду, ал эгип эмен саткандан 20 гектар жердин түшүмүн апарып чөнтөгүнө берип коет экен. Меңиз, сиздин дойлаңыз деп бүттү. Анан карабайт, эч кимиз урганы барбы? Дияң баягы көзүм көрбөсө көчүгүм бөрү жесин деп. Биягы иштеп атабы, иштеген жокпу, баш ооруган эч ким жок. Жалаң чөнтөк кампайт мамил оора да. Бүгүнкү күндө Семхоздун өзүнүн карызы 1 миллион 60 миң. Бул деген токтом 47-чи токтом. Мурдагы жетекчилер баланстан баланска бул жерде без аукцион, без несин айыл кеңештин токтомусуз чыгып өтүп кеткен. Азыр жеке кызыл китептер. Ким жериби? Кимде? Мына 47-чи токтомдун негизинде. Жок, кимге өтүп кеткен? Бул кооперативге өтүп кеткен. Айыл чарба кооперативи алганбы? Алган. Мынау карыз бир кыйла жылдан бери келип жатат да, 100 гектардан 10 миң сомдон төлөсө бир жылда миллион. Бул кайсы карыз? КФРден. КФРдан өткөндөн мурунку жетекчи келип карызы жок деп кетти го. Мына. КФРдан карыз 25 август 2022 жыл. Мына үйрөнчүлүк чарбанын фондтун астында бүгүнкү күнгө карата 1 миллион 67 миң 91 сом 60 тыйын, анын ичинде негизи карызы 889 миң 243 сом. 175 миң 848 штрафтык мынакей. Негизде карызы бар. Ошондой эле күрөөдө турган мүлктөрү төмөндөгүчө дейт. Зерно борчун комбайн марки Massey Ferguson бул каякта? Бул биринчи Семхоздун директору азыр Директорлерден келе жаткан Асан ака деген өтүп кеткен. Склад по адресу село Отузадыр, комплекс складов по адресу село Отузадыр, трактор марки Т40, трактор марки Т28, автомашина марки ИШ. Бул целый эле ишкана экен да эмес. Мунунун бардыгы, значит, тигилердин күрөөсүндө турат экен да, калымында. Турабы? Күрөөдө турса бул карызга турат деген эме да, бирөөдө арестте турат деген сөз да. Мына бул техника. Бул жок болбой келатат да көп Жок, жылдар. көп жылдан Бирок фактически жок. Бар. Фактически жок. Жок, бул канча жылдан бери Бул директорлор өтүп алып кетти да. өтүп кеткен бул киши. Кийин айыл өкмөт башчы болуп жүрдү. Мынакей сиздин Мурдан 245 гектар дагы алынган. Өнүкпөт да мына мына сиздин жумушуңуз. Ооба, бул Ар бир эме боюнча анализ. Жер кантип өтүп кеткен, мына жер кантип кызыл китеп алып койду. Турган жерди кантип кызыл китеп алып алды, эч кимден токтом чыкпаса эч нерсе жок болсо. Чарбанын өзүнүн балансын турат бул жер. Кимге өткөн кызыл китеп менен? Чарбанын балансына өтүп кеткен. Без аукцион, без ничего. Өзү кимдики болгон? Чарбаны Чарбаныкы эмес. Жер мынтип айыл өкмөттүн балансында болгон. Жер. Айыл өкмөттүн балансында турган
балансына которулсын деп туруп турат токтомдо 7-чи токтомдо. Жок, мынаны Баланстан баланска өткөрүлсүн. мына өкмөт турмес чыгарып тур. Бул жер ошол эски 20 жылдан бери ушул чарбада келет. Ошо чарбанды жери да. Чарбанды Муну жөнүн өкмөт ошо менен тастап коёт. Өткөрүлүп берсин ушуга да. кызыл китеп ошонун негизинде Башка семгоздордо да бар кызыл китеп. Ушул жериникине кызыл китеп барат да. Ушул жердин ээси семгоз. Мисалы мына семгоздун жери ушул мына. Эгер кызыл китеп болгондо адамдар үйлөрү Мындай болуп мурун жери чоң эле да, дарактарга кирип келишкен. жок болгондо Жок, башкасы берилген жок. Өзүнүн эле документтештирип коюлат. Кызыл китеп болот. Жанагындай кредитке жеке чарба, мамлекеттин чарбасы эмес да азыр мына турган азыр. Мамлекеттик чарба болгондо, мамлекеттик чарбага өтсө ошондо туруу болмок менин оюмча. А эси жеке чарба болуп атканда жеке мүнөзгө берилип атат да бул нерсе. Бир фамилияга бир адамга берилбейт да бул. Айдар Өмөргө деген жок да берди. Бул чарбага берилди. Чарба ошол жылы ушул жердин документин коюп ГФРден кредит алган. деген жок, ошо мамлекеттик семпоз эмес го деп атат. Эртең чарбада, чарба эртең жеримдин бүт баардыгын сатам мен деп туруп сатып туруп кете турган болсо кимиң бутта саласың? Менин жерим болчу бул мамлекеттик айыл өкмөттүкү ким чыгалат, кайсы документ? Кызыл китеп чарбаныкында турса. Анда мамлекеттен алып аткан. Беришиңиз керек экен да. Майла айтыр. Беришиңиз керек экен. Просто көрүнгөн чоңунда баг отурат десиз. Багам мен өзүм Бул бала чакамды чоң эле да. мен мына Кызыл китеп Болсо бир да жок частный лицо коюлат. А мындай гостар немеге берилбейт го. Ар ким кирип эле Ол айыл өкмөткө токтом чыгарып жок бул. Бул азыр жеке менчик чарбага кантип өткөн? Жер. Ошону кайсы токтом менен айылдык кеңештин токтому болуш керек, айыл өкмөттүн токтому болуш керек. Бүт баардыгын көтөргүлөчү документтер. Анан чарбанын өзүндө тургандагысы мейли, чарбанын жери деп чарба иштетип атат азыр. Силер азыр аренданы кайка төлөйсүңөр? Айыл өкмөткөбү же чарбага?